Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 11 сентябрь 2024 жыл мен сиздерге шаардын абасы таза, тынч, салкын району болуп эсептелген Анарда жайгашкан мына ушундай 107 сериядагы 5 кабаттуу домдон сатыла турган 3 бөлмөлүү даяр квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Жакшы жери 4-кабатта жайгашкан. Анар микрорайонунда турам. Адреси болсо Анар 10Б деп айтылат экен, сериясы 107. Анан туугандар, бул домдун алдына кантип келем дей турсаңыздар, Анарда жайгашкан жанагы Арзу ресторанын билесиздер, анын жанында Ахмет маркети бар. Ошол экөөнүн артына эле өтсөңүздөр, мына ушул домдун алдына келип каласыздар. Домдун алды кеңири. Караңыздар, парковочный место, детская площадка бардыгы бар экен. Сатуучу квартирабыз 1-подъездде, 4-кабатта. Кеңири экен. Чыгып келе бересиздер. Мына 3 бөлмөлүү квартирабыз ушул 4-кабатта жайгашкан. Жалпы аянты канча дей турган болсоңуздар, 76 квадрат метр. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Планировкасы сквозной, наркы тараптан, берки тараптан күн тийип, шамал жүгүрүп турат. Жакшы жери бөлмөлөрү кеңири. Азыр көргөзүп берем. Потолоктору да бийик экен. Бул жакта бирок эшикти ачып, квартиранын ичине кирип келе бересиздер. 3 бөлмөлүү квартира, сериясы 107, 4-кабат. Жалпы аянты болсо, айтып өттүм, 76 квадрат метр. Өтө кеңири экен туугандар. Мен деле мындай кээде эле тартып калам 107 сериядан. Өтө кеңири экен. Квартирага кирип эле түз жүрүп келсеңиздер. Ушундай. Прихожка деп коебу. Кеңири экен прихожкасы. Мен болсом мына 1-бөлмөсүнө кирип келе берейин. Так, бул зал болуп калат достор. Караңыздар. Зал болуп калат. Отоплениянын батарейкалары бар, стояктары жаңыланган. Бул жак болсо 1-балкону. Туугандар, эми сөздүн ачыгы ремонт жок экен. Ремонт кылбаптыр. Эми ала турган болсоңуздар, каалагандай ремонт кылып, кирип, Кудай буйруса жашай бересиздер. Мына бул жайдан болсо мен жанагы көрсөтүп берген домдун алды. Домдун алды деле негизинен мына караңыздар, кеңири экен. Жакшы. Анан сатылган себеби барыңыздарга эле кызык болот. Бүт бардыгы жакшы, сонун дейт, документтери дагы так экен. Бираз акча керек болуп атат экен, жумуш баштап атыптыр. Ошол себептен сатка койдук деп эс азыр информация берди туугандар, сөздүн ачыгы. Так, бул болсо 2 бөлмөсү, кеңири, караңыздар. Жакшы. Айнек терезелери пластик, наркы тараптан, берки тараптан күн тийип турат. Бул жак болсо жанагы Анардагы Ясин деген жаңы дом билесиздер. Анан туугандар, могул жер азыр пустой болуп турат. Кудай буйруса ушул жерде мэрия детский площадка жасап, берет экен ушул домдогу жашоочуларга. Ушул информацияны дагы эске алып коюңуздар. Мына туугандар ушундай. Дагы кандай маалымат берсем? Кимиңиздерге квартира жаккан болсо, эсине чалып, кийин өзүңүздөр дагы келип маалымат алып кетесиздер. Бул ошондо 3-бөлмөсү, ал жакта кладовкасы менен экен. Бөлмөлөр кеңири. Анан потолоктору дагы бийик экен, бир чоң эле бир жерге кирип калгандай болот экенсиң. Ушул жери дагы жакшы негизинен. Караңыздар. Так. 4-кабат, тем более көп деле 5-6 этаж эмес, кийин түшүп чыгып турганы дагы оңой болот. Район деле негизинен жакшы. Тоо тарапка жакын, билесиздер, Анарда. Мындай айтканда салкын. Так. Мына туугандар, бул жагы кухнясы. Кухнясы өтө кеңири экен. Мындай бир спальня сыяктуу эле, зал сыяктуу эле чоң экен. Караңыздар. Болгону бир минус жери туугандар, ремонту жок. Эми алып, каалагандай ремонт кылып, кирип, Кудай буйруса жашай бересиздер. Так, дагы кандай маалымат берсек? Так, квартирага кирип эле солго бурсаңыздар, бул жагы ажатканасы, раковина деле бар экен. Ал жакта холодильник местосы. Так, мына стиралканын местосы экен. Бул жагы болсо отдельно душ болуп калат. Караңыздар. Так. Эми туугандар, сатылуучу ушул 3 бөлмөлүү квартиранын баасын айтайын. Жалпы аянты 76 квадрат метр. Баасы болсо канча дей турган болсоңуздар, болгону $60,000 гана бааланды. Негизинен жакшы баа. Башка 103-сериядагы квартиралар, ушул сыяктуу 3 бөлмөлүү квартираларды деле 60,000 деп чыгарып атат. Мен деле тартып жүрөм. Бул болсо 107 туугандар. Экөөнүн айырмасы бар, билесиздер.
60 миң доллар, анан дагы кеми бар деп атат. Айткан басында эч ким сатпайт, билесиздер. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сонун квартираны колдон жарбаңыздар.